Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, катталбай эле көрүп аткандарга да салам. Келаткан орозуңуздар менен. Орозодо баарыбыз жакшы кармап, жакшы бүтүрүп, орозодо берилген сооптордун ээси болгондо Аллахым буйруп насип кылсын. Оорудан, жамандыктан баарыбыз алыс бололу. Мен кечеги сиздерге ачтам койгон видео жөнүндө дагы бир айтып коеюн. Бардык мени колдогон комментарийлерге, жазгандарга жооп бергенге аракет кылдым, бирок кээ бирине жазбай калдым. Анан мындан кийин да көрөт да элдер. Мындан кийин да көрүп, мындан кийин да жазат. Ошол жаза тургандарга дагы баарына ыраазычылык билдирем. Кичинекей эле жалпылдап турган болсом, ошол сөздөрүңүздөр менен мени аябай жалпылдатып, жаркыратып жибердиңиздер. Сүйүнүп эле канаттарым каклап, нары бери басып калдым. Рахмат баарыңарга. Бүгүн мен орус тилин жаттоодо үйрөнүүдө кандай аракеттерди кылсак жакшы болот, ошолорду анан өзүмдүн башыман өткөн бир окуяны дагы кошуп коюуну туура көрүп атам. Мисалы, биринчиден, эгер ушул орус тилин үйрөнөйүн, может, Россияга келүү максатындабы же өзүңүздүн үйүңүздө эле турганда орус тилин үйрөнүп алуу максатындабы үйрөнөйүн деп, сөмөйүңүз менен орус тилин үйрөнүү деген каналды басып коюп, ушул жака кирип көрүп аткан болсоңуз, анда уже молодецсиз. Уже орус тилин үйрөнбөй эле жөн эле кино көрүп отурган башкаларга караганда бир кадам болсо дагы алдыдабыз. Бир сөз билгенге аракет кылып аткан болсок дагы, значит, баарыбыз молодецпиз, баарыбыз азаматпыз. Ошондой кылыш керек, туура кылып атабыз. Аракет кылышыбыз керек. Экинчиден, мисалы, баарыбыз эле бирөөнү чакырабыз, мисалы, августка мен ордума келип иште, мен Кыргызстанга барам августта деп бирөөнү чакырабыз. Анан сурайбыз да, биринчи эле сурообуз: ай, сен орусча билесиңби? Кичине болсо да орусча түшүнөсүңбү деп, эми жок деп айтышы мүмкүн. Билгендер эми билем дейт, анан билбегендер жок деп айтат да. Эгер ошондой жок деп жооп берчү, болбосо азыраак эле билем деп жооп берчү кишилердин бирөөсү сиз болсоңуз, анда ушул убактан, ушул күндөн баштап немени ачып, китепти барактап же интернетти барактап, телефонду барактап үйрөнүүнү ушул күндөн баштаңыз. Кээ бир ойлошу мүмкүн да, ой, мен ошо августта кетем, эжем чакырып атат өзүнүн ордуна иштегенге, ошол жака барганда үйрөнүп алам. 5 орус 5 жагыман 5 күн сүйлөсө эле мен үйрөнүп калам ошол орус тилин. Же стройкада иштеген атам, ошол жерде прораб орус болот, ошол сүйлөсө эле мен 2 айда үйрөнүп кетем орусчаны депчи. Бул эң чоң жаңылышуулардын бири. Такыр эч нерсе билбесеңиз, 5 орус эмес, 15 орус 15 күн же 15 ай сүйлөсө деле түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Орусчаны билбей калып, элементарный сөздү түшүнөбүз, ооба, барып түшүнөбүз. Эптеп ошентип атып, тиги орус бул орус сүйлөп атып, элементарный сөздөр билип каласыз, жөн эле этиштерди жөндөй берсеңиз дагычы. Бирок азыр бош убактыңыз турганда зачем кийинки боло турган күндү күтүп, Россияда келгенде иштей турган, болбосо иштен кийин эс ала турган күндөрүңүздү ошо тил жаттоого коротуп эмне кыласыз? Это того не стоит. Андан көрө сиз азыр бекерсиз, билип атасыз 2 айдан кийин Россияга иштегени барат экениңизди, азыр үйрөнүп алыңыз. 5 сөз болсо да үйрөнүп алсаңыз, ошо 5 сөз менен келип өзүңүздүн оюңузду оруска билдирип, орус менен урушуп кеткенге сөзүңүз бар болот да. Мындайча айтканда, болбосо азыр биякта отурсаңыз, эртең барып тиги оруска жооп бериш үчүн болсо да 5 сөз жаттап коюңуз. Мага Маша сүйлөп атат, мен могу сөздү үйрөнүп калдым, ушинтип эле мага сүйлөй берсе үйрөнө береткем деген туура эмес немелердин, жолдордун бирөө да башка тилди жаттоого. Ошончо убакытты башка бирөөнүн сүйлөгөнү аркылуу үйрөнгөнгө кетиргенден көрө, андан азыраак убакытты өзүңүз телефондон, өзүңүз китептен үйрөнүү натыйжасын көбүрөөк берет деп ойлойм. Андан кийин мен өзүмдүн башыман өткөн окуяны айтайын. Мен башка темалардын айтып атам, кичине орусча билет элем, аз-маз билет элем деп. Аз-маз билет элем. Анан мен болсо 12 жыл мурун ойлогом да, мен окумуш билем депчи. Мына Санта-Барбараны көрүп атам, могу сериалды көрүп атам. Эмне жөнүндө сүйлөп атканын түшүнүп атам, мен билем орус тилди.
там Фарида Көчөрөмна мага русская литературадан 5 койду, русский языктан 5 койду. Значит, мен билет экем. Китептен көрүп ошону көчүрүп жазуу, китептен көрүп ошону жаттап туруп айтып берүү, телевизорду көрүп эмнени сүйлөп атканын түшүнүү менен маңдайыңызда орустун сөзүн түшүнүп, ушул сүйлөп атканда кулагыңыз менен угуп туруп түшүнүп, ага жооп берүү экөө вообще эки башка нерсе. Ай менен күн дебейин, ай менен жылдыз да. Ай менен жылдыз. Такыр билбесеңиз ай менен күн болот, а бул болсо ай менен жылдыз экен. Ошентип кыйын болуп келдим. 100% билем, оруска жумук айтып берем деп келдим. Анан бирөө менен жумушка киришип барды. Үй жыйнаган жумушка кирдим. Анан администратор көргөн жокмун. Менеджердичи. Ал телефондон эле айтып коет, мондай адрес, могу жумуш жасаш керек, квартира столько-то квадратных метров, могу жумуштарды планга киргизди депчи. Мен сумканы көтөрүп алып кыйын киши болуп бардым. Бирөө менен иштеп атканда оңойлуу болду да. Өзүм жалгыз баргандан кийин ошол квартиранын бособосун аттап кирип, кана могу жумушту жасап бересиңби дегенде мен түшүндүм, мен орус тилин 100 эмес 50% билет экенимдичи. Биринчиси 50% билет экен. Мен билген орус тил 50% экен. Деңиз. Түшүндүрүп айтып атам, мону жууйм, тигини жууйм, муну жуубайм, аны жуубайм дедим. Анан иллюстрациясын көрсөттү. Чоң, хрустальный люстра, жалтылдаган. Чоң эми укмуш. 10 литр чакан, даже 20 литр чакадай экен. Чоңдугу дагы, бийиктиги дагы. Ар бир ташын, короче, баягы темиринен сууруп чыгып, порошок сууга чайкап, анан уксусный сууга чайкап, анан илип бересиң деди да мага. Мен ошол жерде эми баягы билген 50%имди пайдаланып, ошол оруска жеткире айта алган жокмун да, сразу жооп бере алган жокмун. Жок, менин планымда люстранын үстүндөгү эле чаңды арчып кой деп жазылган. Мага менеджер ошентип эле айтты. Мен эч кандай сага аны уксуска, порошокко чайкап ийип неметип кое албайм. Мына менин чаң өчүргөн жанагы тооктун парлары бар менде. Мен ошо менен эле минтип алдырып алып коем деп толук түшүндүрүп, дароо ошол моментте жеткирип айта алган жокмун да. Анан мен ошондо түшүндүм, мен билген 50% орусчанын мен тилде 25% колдоно алат экенмин да. А значит, мен орус тилди 25% билет экенмин. Бизге Кыргызстандан үйрөткөн орус тилдин 25% бияктагы эмес, орус сүйлөгөн эмес. Тияктан айылдан үйрөнүп келгендин. Эми элестеткиле, мен ошондо кандай аз билет элем орус тилдичи. Көрсө мен эч нерсе билбейт экенмин да. Анан ошол күндөн башталган жаттап, сүйлөп, ошо мен уборкага керектүү сөздөрдү жаттап баштаганымда биринчи туура айтууну. Мен башыман өткөн окуя ушундай. Так что миң билсеңиз дагы, ал жакта билген менен бул жакта маңдайыңызда турган орустукка сүйлөө кыйын болот. Ошон үчүн көп сөздү үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Сиз ооба иштеп атасыз, 2 айдан бери иштеп атасыз, түшүндүрүп калдыңыз, бирок бул ошол жерден токтоп орус тилин жаттабай коюуга себеп эмес. Дагы үйрөнүшүңүз керек, дагы жатташыңыз керек. Сиз буга жомок айтып берип оруска, даже диссертация жазып коюшуңуз керек орус тилинде. Сиздин целиңиз ошол болуш керек да, максатыңыз. Болуптур келдиңиз, иштеп атасыз, грузчиксиз, 35 000 таап атасыз. Дагы может жакшы жаттап кетсеңиз, эртең сиз продавец болосуз да манго магазинде. 50 000 таап турса аяктан. Ал андан жакшы да, грузчик болуп 45 000 тапкандан көрө тияка барып 50 000 тапкан, жумуш жеңил, акчасы көп, андан да жакшы болуп атпайбы, саат аз. Анан ошо өзүңүздөн чыгарып айтышыңыз керек сөздү сөз. Өткөндө бир комментарий окугандар билип атат, ошо комментарийде жүрөт, билем дейт, кантип жооп беришти, туура айтышты дагы билем дейт, бирок ошону ичимден чыгарып, үнүмдү чыгарып айта албай атам дейт да, тиги неме жанагы деп урушуп келген, например, директорго, магазин директоруна, например, мисалы эле ошого. Могу жер бул кир десе, сиз мисалы жарым саат мурун сүртүп кеткенсиз, таптаза кылып, бирөө бир нерсени жерге таштап салды. Ошону түшүндүрүп айта албай атасыз да, дароо айта албайсыз да, ой мен жарым саат мурун сүртүп кеткем деп. Коркуп кеттиңиз директордон.
Болтур ооба коркуп кеттиңиз. Мен деле баягы аялдан коркуп кетип ошо люстрасын жууп бергем, ошо өзү айткандай кылып. 2 саат ашык иштегем ошондо. Анан болтур директордон коркуп кеттиңиз, унчукпай барып да вот деп сүрүп койдуңуз. А сиз охранадан коркпойсуз да ушул жердегичи, мисалы. Охранага айта бериңиз: здравствуйте, на улице дождь идет, зонтик забыла, ошон үчүн ой сууксуң го десе, ой зонтик забыла деп. Охрана сиз мисалы жарым саатта сүрттүңүзбү, 2 саатта сүрттүңүзбү, анын иши деле жок, карабайт деле сиздин иштеп атканыңыздычы. Охранадан коркууга сизде эч себеп жок. Ошо менен ээн эркин эле сүйлөшө бериңиз. Продавец Маша менен сүйлөшө бериңиз. Сиз продавецтен коркпойсуз да. Кассир Даша менен сүйлөшүңүз, сиз андан коркпойсуз. Прорабтан коркконуңуз менен жаныңызда напарнигиңиз Сашадан коркпойсуз, ага сүйлөй бериңиз. Сиздин напарнигиңиз болбосо деле жаныңызда терезе коюп аткан Сашага сүйлөй бериңиз. Сизге шубаганды үйрөтүп аткан Геннадьевичке сүйлөбөсөңүз делечи. Сизден коркпогон адамга туура эмес болсо деле үнүңүздү чыгарып сүйлөй берсеңиз көнүп каласыз. Баягы сөз оозуңуздан чыгып, өзүңүздүн кулağыңыздан кирип, мээңизде калыш керек да. Ошол сөздү кийин дароо чыгарып айта салганга, өзүңүздүн тилиңиздей кылып, кыргыз тилди сүйлөгөндөй кылып дароо чыгарып айта салыш үчүн ал сөз сөзсүз сиздин мээңизде болуп, ошол мээңиз ошол сөздүн орусчасын билиш керек. Анан китеп окуш керек. Мисалы мен деле дагы бир башка тилди жаттап атам азыр. Аз эле болду. Кичине эле жаттап калдым да, кичине 1%. Анан ошондо деле предлагать этип атышат. Неме китеп окуш керек деп, билбейм, мен китеп окуш керек дегенди айта албайм. Кичине билсеңиз, ээн эркин сүйлөп калсаңыз, өзүңүздүн кыймыл аракетиңизди билдирип, жок дегенде маңдай тескей туруп сүйлөшкөн даражада болсоңуз, анда болуптур китеп окусаңыз болот. А эгер аз эле билсеңиз же такыр билбесеңиз, барып эле сразу Толстойдун «Война и мирин» алып окуу жок, сизге вариант эмес ал. Болбосо Горькийдин «Мать» деген китебин алып эле окуп баштасаңыз, эч нерсе түшүнө албайсыз. Ал деген илгерки тилде, адабий тилинде жазылган да булардын. Адабий тил менен мындай сүйлөгөн тил эки башка. Ошон үчүн аны биле албайсыз. Ошон үчүн мейли китепте окуу керек, ооба, бирок жана ашанда тест по русскому языку деген 5-6 жаштагылардыкы бар да, 10-11 дегенчи. 10-11де дагы көп неме местоимение андай мындай дегендер кошулуп экен. 5-6 жаштагылардыкын окусаңыз, ошол аябай түшүнүктүү, жөнөкөй, азыркы тил менен, жалпак тил менен жазылган экен да, жалпак орус тили менен. Мен ошону туура көрдүм ошолорду айтканга. Эгер сиз ошо 5-6 жаштагы орус баланын сүйлөгөнүндөй орусча сүйлөсөңүз, анда өзүңүздүн оюңузду 90%ке түшүндүрүп бере аласыз да, оруска, любой оруска жообун берип, местасын көрсөтө аласыз. Анан мындай образын айтканда, сиз башка бирөөнүн сөзүн дагы кулаңыздан киргизип, мээңизге жеткиришиңиз керек, түшүнүшүңүз керек. Мисалы, телевизорду карап отурасыз, я не умею плавать деп атат, бирөө түшүнүп атасыз сиз. Сүзгөндү билбейм деп атканчы. Анан ошол сөздү сиз өзүңүз дагы сүзгөндү билбейт экениңизди уже элестетишиңиз керек. Уже элестетип, өзүңүз ошол кишинин ордунда өзүңүз айтып атканыңызды элестетишиңиз керек дагы. Мындай үнүңүздү да чыгарып айта бериңиз. Эч ким жок болсо деле, же өзүңүз менен өзүңүз мисалы ваннада жуунуп атып, я моюсь, я умываюсь, это мыло, это мочалка депчи. Я стираю деп, мисалы колуңуз менен жууп атасыз бир нерсени, я стираю деп, я мою тарелку деп, орусчасын айтып, мээңиз менен достошуп, орусчасын айтып түшүндүрө бериңиз. Ошондо мээңиз таанып калат экен дагы, ал сөзгө сразу реакция бере турган болот экен кийин. Мен азыр ушул убакта деле мисалы телефондон шашып бир нерсени айтып ийишсем, ошондой жумушта иштейм да, телефондон звонить айтып жиберет кедечи. Анда шашып калам дагы, ушул жерде отуруп алып эле колдорумду кошуп, нары бери кыймылдатып, даже манжаларымды дагы кошуп ийем мен. Артыман келип айтып калса дагы шашып жооп бере албай калам. Жай жооп берип калам да, маңдайымда турса, кадимкидей эле өзү сүйлөгөндөй сүйлөй берем. Артыман келип калса, же телефондон айтып калса, мен мындай кичинекей тормозтор пайда болуп калат менин сөздөрүмдө. Сиздинчи ошондой кызыктуу бир айткан случайларыңыз болду беле, орус тилди шашып
Болбосо сиз кандай үйрөнүп атасыз орус тилин? Оңой болуп атабы, кыйын болуп атабы, кайсы жерлерден кыйналып атасыз? Ошондой эле болсо комментарий жазыңыздар. Жакса нравится басыңыздар, жакпаса не нравится басыңыздар. Бирок уят сөз, жаман сөздөрдү жазганга болбойт. Жазылбай көрүп аткан бирөө сиз болсоңуз, менде 100 кишиден 44-ü жазылбай көрүп атат. Ошонун бирөө сиз болсоңуз, подписацияны басып туруп көрүңүздөр.